Бүгүнкү күндө автоунаанын ордуна велосипедти сунушташууда. Велосипед тебүү бул ден соолукка абдан пайдалуу. Бирок велосипедти бир гана теппестен, ал менен ар кандай экстримдерди да көрсөтсө болот. Бүгүн мына биз сиздерге велосипед менен экстримдерди көрсөтүп бермекчибиз. BMX спортун хобби катары санаган шаарыбыздын тургуну Вадим Фаткулбаянов 6 жылдан ашуун убакыттан бери бул спортко кызыгып, өз алдынча дос курдаштары менен чогуу машыгып келишет. Аталган спорт экстремалдуу болгондугуна карабай, өз кызыгуумду четте калтырбай, жумасына 3 жолу машыгып, улам жаңы трюктарды жасоонун үстүндө иштейм дейт каарманыбыз. Мага бул нерсе абдан жагат. Мен велосипед тепкенде өзүмдү эркин жана бактылуу сезем. Ошондой эле менин жашоомдун стили да ушул нерсе десем жаңылышпайм. Мен жумасына 3 эле жолу машыгууга келем. Анткени дарыгерлер ден соолукка зыяндуу дешет. Өзүңүздөр көргөндөй, адамдар кадимки велосипеддин жардамы менен күч аркылуу түрдүү трюктарды, бийик жерлерден секириктерди жасашып, өздөрүнө адреналин чогултушат. Тыйындында эки тарабы бар демекчи, бул спортто да шашып, эмоцияларга жол бербөө керектигин айтышат. Себеби катуугулап же туура эмес кыймыл менен оор жаракат алып калуу толук мүмкүн дейт Вадим. Конечно, были, это такая тема неприятная. Негизи эле жагымсыз жагдайлар болбой койбойт. Менде көбүнчө шашып, туура эмес кыймыл жасоодон улам жаракат алган учурларым болгон. Ошондуктан трюктарга бир нече ай даярдануу керектелет. Экстрим сүйүүчүлөр үчүн бул BMX абдан кызыктуу, бирок биздин өлкөдө бул нерсеге жетиштүү көңүл бурулбай жаткандыгы өкүндүрөөрүн айтат. Ал эми Вадимдин BMX боюнча мелдештерди жараткан ийгиликтери да жок эмес. Ну, лично у нас в Бишкеке один раз, но я ездил в Алмату, там очень часто проходит. Мен көбүнчө Алматы шаарына барып катышам. Өткөн жылы Street Fest боюнча биринчи орунду ээлегем. Жана дагы бир катар майда мелдештерге катышып жүрөм. Я в Москве жил, там катался, тоже как-то пробовал, но там уровень совсем другой, потому что там государство развивает это дело, а у нас чисто на энтузиазме это все двигается. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.